Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар, кутман кечиңиздер менен. Эфирде шарият жолунун уктуруусу, микрофондо Сагынбек Абдыкалыков. Өткөн уктуруубузда маркумдарга камкордук тууралуу сөз болгон. Бүгүн маркумдарга камкордук көрүү учурунда ысырапкорчулукка кенен жол берип жаткандыгыбыз тууралуу сөз болот. Студиябыздын мейманы Чубак Ажы Жалилов. Ассаламу алейкум, урматтуу Ажы. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Ажы, бул дүйнөдөн көчкөн адамга багыштап Куран окуу менен аларга жардам бере алабыз деп айтылат. Бирок ошол Куран окуу менен бирге чыгымдарга дагы өзгөчө жол берип коюп атабыз да. Мына бүгүн ушул тууралуу сөз болот. Мына ушу маркумдарга сөзсүз мал союу керекпи? Бисмиллахир рахманир рахим. Чындыгында Сагынбек Ажы, сиз өтө бир олуттуу, ошол эле учурда жалпы кыргыздын мындай бир талуу чекити болуп турган, талуу бир маселеси болуп турган маселени козгоп турасыз. Аллах ыраазы болсун. Чындыгында биз жанкы артык кылам деп тыртык кылып алган, же болбосо жанагы көздөгү чылпакты арчыйм деп көздү оюп алгандай болуп, же жанагы эме Самарканд десе, Саман десе Самарканд учуптур дегендей болуп жүрөбүз да. Чындыгында маркумдарга Куран окуп, соом багыштап, аларга жакшылык кылып, тамак аш кылып, элге бергендигибиз бул жакшы нерсе. Бирок биз ошол жакшы нерсени жакшыдай кыла албай атабыз дагы, кээде маркумдарыбызга жакшылык кылабыз деп биз күнөөгө батып калып атабыз. Мына ушул жанагы маркумдарга мал союп, анан жанагыдай бир ырасимдерди аткаруу, ошол эмне үчүн аткарып атабыз биз? Деги эле ошол маркумдарга мына ошону сообу тийип атабы, жокпу деген маселени ойлонуш керек да. Ошол маркумдар өткөндөн кийин маркумдардын зыйнатынын баардыгы мына ошол маркумдардын кызыкчылыгы үчүн болуп жатабы? Же болбосо өлгөндүн жазасы көмкөндө аларды көмүп коюп андан кийин өзүбүз каалаганды кылып жатабыз деген суроо. Чындап эле ошол маркумдун зыйнатынын баардыгы маркумга пайдасы тийип атабы, ага сооп болуп атабы деген маселени ойлонушубуз керек да. Мына сөздүн ичинде да келер, мисалы үчүн жанагы кырктык, жылдык, андан башка жетелик, андан сырткары эстелик коюу, жыртыш жана башка көптөгөн нерселер бар. Ушулардын баардыгы кээде карап отурсак маркумга сооп жеткизбейт, маркумга сооп тийбейт. Балким маркум ошондон кыйналып, маркум жабыр тартып, маркум өзүнүн аркасында калган мураскерлерине, мураскорлоруна нааразы болгон учурлар көп кездешет. Деги эле биз кыргыздар ушул могу маркумга канткенде пайда жеткире алабыз, маркумду канткенде сүйүнтө алабыз, маркумду канткенде арбаган ыраазы кыла алабыз деген маселени талкуулашыбыз керек да. Мына ошол кыргыздын түшүнүгүнө, кыргызстандык мусулмандардын түшүнүгүнө мына ушул нерсе сөзсүз түрдө кирүү керек. Ансыз маселе кыйын болуп турат. Чындыгында Куран окуганда ошол Куранды биз тирүүлөр өзүбүз үчүн окуйбуз дагы, мына ошондон пайда болгон соопторду маркумдарга белек кылып жөнөтөбүз. Ошол сыяктуу кайрымдуулуктардын баардыгы жакшы, баардыгы жок жерден чыккан эмес. Бирок жанагы артык кылам деп тыртык кылып алгандай болуп биз жанагы аны ашепке чектен чыгып, ысырапкорчулукка барып, Кудай таалам тыйган нерсеге ысырапка жол берип, ошол өзүбүз да күнөөкөр болуп, маркумду да зыйынын кейитип, капа кылып, Кудайга жакпаган иштер жасап алып атабыз. Мына ушул нерсеге өтө этиет болуу керек. Сөзсүз мал союу шарт эмес, балким мал союбустан туруп деле ошол арбакты ыраазы кылып, ошону зыйнатын өткөрүп, эме кылган болсок шарият жол берет. Азыр биздин радио көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Сокулуктан. Амансызбы? Кудайга шүгүр, амансызбы? Бул биздин активдүү радио көрөрманыбыз. Келет да. Күнүгү таамды таттууда. Чубак Ажы, мындай да. Бул Кыргызстанда бир кызык ситуация болуп атат да. Шариаттын мыйзамдары иштебейт, мамлекеттин мыйзамдары иштейт. Элдеген бир кандай неуправляемый болуп калды. Ар ким өз билгенин кылып атат. Мына сиз туура айтып атасыз, эми жок дегенде Кудайдын бир бизге калтырган осуят, шарият деген бул өзү ыйык нерсе да. Биз ошону мына эмне думкандарда же башка бизге окшогон мына мусулман өлкөлөр элдер бар да, эчтеке сойбойт. Мына думкандарда эстерип койбойт. Эми аларда акча жок, акча деген думканда да туурабы азыр? Туура. Анан буга кыргыздарга мен түшүнбөйм да. Ой, бул өзүбүзгө бир асап деген калкыбыз да. Мына бир жылда бир адам экөөнү койсоң, ушу отуруп калып атат, каршыга белтесен бар. Туура. Жана сырттан бир көп болсо 50-60 киши келер сырттан. Ошолорго бир койсоң тамак жеп алып эле кетет. Туура.
Эми сиздин сурооңузга жооп берели. Кандайбыз? Суроо түшүнүктүү эле болду негизинен. Эми суроого жооп берели. Урматтуу жооп берсеңиз эми. Туура айтат. Чындыгында бул угарманыбыз өтө маанилүү маселе көтөрүп турат да. Мына дунгандар, өзбектер же уйгурлар бизчелик ысырап болбойт. Бизде ошол бир адам өлүсү аркасында кошулуп сөзсүз тирүүлөр өлүш керек же ошол чал өлүк бойдон болуп калыш керек да. Ошол аркасында калган жетимдерди биротоло томолой жетим кылып, таптакыр итке отургузуп, томаяк кылып, андан кийин карызга батырып кетип калыш керек болот. Мына ошол биздин дин таануу маданиятыбыздын төмөндүгү болуп турат да. Анан жанагы кыргыздагы аш көп болсо каада көп деген сөз мына ушундан келип чыккандагы айланып кетейиндер. Ошол жанагы Орусиядан акча жөнөтүп аткан биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ал жерде мындай жыргап отурган жери жок. Орустун сасаган ыштанын жууп, анан ошонун үйүн жууп, тазалап, итин багып, ошондон тапкан акчасына келип көчө шыпырып жүрүп, анан келип жанагыдай бир иштерди кылып атат. Ошондуктан өтө этият болушубуз керек да. Анан жанагы маркумду узатып аткандагы жанагы биздин эсепсиз чыгымдардын бардыгын ошону чындап жок кылыш керек. Ошол дин таануу маданият өстүрүшүбүз керек. Аксакалдарыбыз кайсарланбай ошого эмне мындай чекит коюшубуз керек деп ойлойм мен. Азыр биздин радио угарманыбыз саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Абдусаттар. Угуп атабыз сизди. Үнүңүздөн да таандыктар бар. Мен макул эмесмин да. Кыргыздын өзүнүн салт санасы бар. Союлган союш керек. Бирок бизде чиновниктерге кошомат кылып, кошоматчылар бир-эки жылкыны бизден да союп атпай, ошону запрет коюш керек. Биз дунган эмеспиз. Дунгандын түбү атасы араб, апасы китаянка. Biz Koreyce emesmiz de, iç soygudayı. Biz soya turganda özümüzün tuğanlar çoğulup, akvana celeşele soyat. Çin ölüklerin canında israf korçulan zapret koyuz gerek, çoğu ağacı. Osanda ağıt etseğiz ki, biz Kırgızbız da. Biz özü emez, biz özü tüyü yok. Onlar unçupayt, kulgatları. Ашкере сөздөрдү айтуунун кереги жок менимче. Башка бир улутка мындай бир сөз тийгизген туура эмес. Себеп дегенде биз кыргыз улуу эл катарында түптүү, түпкүлүктүү, насилдүү эл катарында башка улуттарды, башка урууларды төмөнгө тебелебейбиз. Жанагыдай Манас атабыздын осуятында эле келет го. Жанагыдай корама жыйнап журт кылдым, кулал таптап куш кылдым деп. Мына ушундай бир касиеттүү элдин тукумубуз. Ошондуктан биз башка элге сөз тийгизгенден биз жогору турабыз айтар элем. Ал эми экинчиден биз кыргызбыз. Кыргыз болгону менен мына ошол өлүм айтпай келет да. Эгерде бул жанагыда аш берилсе, же болбосо той болсо, анда чачыңыз каалашыңызча. Бирок өлүм даярданса болот, бирок өлүм айтпай келет да. Анан экинчиден бизде жанагы коёнду камыш эрди намус өлтүрөт деген сөз бар дагы. Анан мисалы үчүн сиз азыр айтып аткан угарманыбыз, ардактуу угарман, жанагыдагы бир союз соя алган болсо, торпокчу бука соя же жанагыдай жылкы соя алган болсо, экинчиси соя албайт, бирок атааңдашып жанагы намус үчүн, кур намус үчүн тойгонго туура келет. Ошондуктан кыйнаганын кереги жок. Экинчи маселе, ошону эмне үчүн союп жатасыз? Эгер кыргыз болуп, анда кыргыз болуп союп аткан болсоңуз, арбакка сооп жетсин десеңиз, мына ошол акчаны балдар үйүнө бериңиз, жетимдер үйүнө бериңиз, көпүрө салыңыз, суу чыгарып бериңиз, мектеп салып бериңиз. Кайрымдуулуктун жолу кене, шарият уруксат берген. Эмне үчүн биз кыргыздыгыбызга такап туруп эле ошол жанагыдай шариятты бузушубуз керек. Эсил Кайран Салежан Жигитов, ошол болгондо азыр кыргыз сөгүп турмак кичинечи. Эсил Кайран Доке, Дооронбек Садырбаев ошол кыргызды сөгүп турмак. Айтор биз ушундай эң баш болуп кетти. Биз кыргызбыз, анан биздин салтыбыз деп отуруп, ошентип кыргыз болуп отуруп кыздарыбыз сойку болуп атат. Ошентип кыргыз болуп отуруп биздин балдарыбыз мусулман болбой калып атат. Ошентип кыргыз болуп отуруп биздин аялдарыбыз көчөдө жылаңач калды. Дагы канча кыргызга чейин болушубуз керекпиз. Жок, андай салтыбыз жок. Мынакей согуш убагында кыйынчылык болгон убакытта жөн эле көмүшкөн. Керек болсо кепин таппай калган. Аш көп болсо каада көп, жөн эле кайсарлыктын дагы бир чеги болуш керек. Бул таптакыр туура эмес маселе. Биз кыргызбыз. Ошон үчүн аш беребиз, ашыбыз бар, бирок ашка даярданып беребиз. Ал эми өлүм өлгөн жерде тыл тыйып тиякты өлүк сасып көмүлбөй турса, бияктан эт жеп атат. Этти кантип жейт элек? Уялбайбыз биз. Ошол 3-үлүк, 7-лик, 40-лык деген мисалы үчүн бул жанагы христиандардан алынган маселе. 7-лик дегенде эле болгон эмес bizde. Маркумду көмүлгөндөн кийин качан тапканда аш берилген. Кана Манастын ичинде Манастын 40-ын бериптир же 7-лигин бериптир деген сөз барбы? Жок. Аш берилген деген бар мисалы үчүн, чоң казат деген нерселер бар, көкөтөйдүн ашы деген түшүнүк бар. Аш түшүнүгү бар bizde. Анан жана жети кошкон элден келген салт сананын баарын алып олтуруп анан кыргыздыгы дей берген мен болбойт. Качан кыргызда мисалы үчүн ачуу басар деген болчу эле, качан кыргыздын өлүгү көмүлбөй калчу эле, мисалы үчүн качан кыргыздын жанагыдай ошол жанагы биз азыр айтып аткан өзбек дегенибиз бир
убакта кыргыздын бардыгын өзбектер эле көмүп келген молдо болуп, мисалы үчүн кыргызда молдо чыкпай калган учуру келген бир убакта, мисалы үчүн кээ бир жерде арак ичип отуруп өлүп көмүлбөй калган учуру болгон. Ошол биздин кыргыздыгыбыз. Демек намысты бул жака жыйнаштырып коюш керек. Эгерде ушундай сойгубуз келип атса, мейли ошол өлүк маркум көмгөндөн кийин, тынчып алгандан кийин мүмкүнчүлүгү болгон болсо берсин. Бирок ысырап кылбасын. Сен таба аласың, тиги таба албайт. Демек сен тапкан акчаңы дагы элди ойлогоңда ошону жетим балдар үйүнө бер. Мына мен жетим балдар үйүнө кээде барганда зээним кейип, кадимкидей жүрөгүм, дүйнөм караңгылап кетет. Анан жөн эле кара көчкү салып кыргызмын, мен деле кыргызмын. Кыргыздын ошо жана кыркуруусу мундузда солдон болом. Бирок кыргыздыгын мен шариятын бузган жери жок. Анан кыргызым эле бир нерсе сүйлөй берсек, мен дагы кыргызым деп сүйлөй берсек, жок, кыргызды кичине уят кылбаш керек. Мындай улуу сөздөрдү сүйлөшүбүз керек. Мына бареки эмне үчүн мал сойдуң десе, ошо үй ээси айтат да, мына сырттан меймандар келет. Алардын жата турган жери жок, мейманкана жок. Аларды ачка койбойбуз. Ошон үчүн мал сойлат деп алардын жообу даяр. Мына ушуга кандай жооп беребиз? Таптакыр туура эмес жооп. Ал ошол маркумдар келгендер өлүк ээси аза күтүп атабы же жылкы издеп убара болуп же тигини курсагын тойгузам деп олтурабы? Ошол келген адам кайра баштыкка тамагын көтөрө келсин дагы тиги маркумдардын курсагын тойгузсун. Шариятыбызда ушундай, маркумубуз алган жерден ошонун коңшулары ошол маркумдун ээлери өлүк ээлерин курсагын тойгузуп даамдандырып турууга милдеттүү. Ал эми маркум ээлери маркум менен акыркы сапар узатууда коштошуп, ошого бир жан дүйнөсү жабыркап турган убакытта анан бизди жылкы издеп, кой издеп, борсок бышырам деп келиндердин бар этегине чалынып, тиги борсок бышырып, каттама бышырып ошентип жүрүп убакыт өтүп кетип атпайбы? Бул өлүк менен коштошуу зыйнатын дагы тойго айлантып жиберип атабыз да. Бул таптакыр дүйнө таанымга туура келбеген маселе. Ал күнү жанагыдай өкүрүлөт, кошок кошулат, же болбосо ошого окшогон бир жанагыдай салттуу иштер болот. Анан бирок тетигиндей жаман нерселер болбош керек. Азыр биздин радио каарманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алейкум ассалам. Ау. Сизге рахмат, аябай жакшы сүйлөдү. Жана Абдысаттар аксакал түшүнбөй калдым, мен билбейм. Мен ачкы кетир деген жокмун. Өлүп чыкмаса, ошол Абдысаттар өлгөнгө ошондо ачка калмак белет, өлбөсө. Үйүндө деле тамак бар. Мен айткан жок, мен ысырап кетирбейм деп айтып. Туура айтасыз, туура айтасыз. Жалаң киртип отуруп, биз сокурнамыз калданып отуруп. Ошентип отуруп. Кедей калып болуп калдык. Ушуга окшогон кишилер менен сойсын деп отуруп, мына кыргыздын акыркы малын союп кеп бүтүп, жана ачтылаң ачкыла турган болду элдин баары. Ичине бир Кудайды карабайбы? Рахмат, пикириңизге рахмат. Бул жерден пикир айтылды, жооп берүүнүн кажети жок. Бул биздин радио каарманыбыздын пикирине рахмат айталы. Албетте, ар бир окурмандын, ар бир угармандын өзүнүн пикирин сыйлоо керек, бирок акыйкаттан адашпашыбыз керек. Сөз чынынан бузулбайт. Ачуу болсо да чындыкты сүйлөгөндүгү албетте ийги нерсе. Мына мындай айтылат да, сооп издеген адам ошо кайтыш болгондо чай ичүү үчүн эмес, көр казуу үчүн барыш керек деп айтылат экен. Анткени ошо көрдөн бир чака топурак алып чыксаң дагы мына ушул сооп дейт. Албетте ошол маркумдун көрүн казып, анын кепинин кийгизип, аны жууп тазалоо, жаназасын окуп, ошол эми маркум өлгөн убакытта адамдардын башына караан түн түшүп турган убакытта ошол адамдарга бир мындай бир поддержка деп коебуз орусча, колдоо көрсөтүп, мындай бир руханий колдоо көрсөтүүнүн ордуна биз аны кыйнап, анан тиги өлүп аткан адам өлбөй эле кое турбайсыңбы деп айтыла тургандай деңгээлде сөз калтырып коебуз да. Ошол жей турганды жейт элек, жей турганды жейт элек, бирок ошол кызык маселе. Экинчиден, ошол жанагы уул кыздары маркумдарды сыйлап урматтабаганда, урматтап атышпайбы, атам ушундай болду эле деп. Ошол атасынын тирүү кезинде 1 килограмм сахарга набат калбаган адамдар деле бар. Өлгөндөн кийин келип, анын жылкысынын кийинге кереги бар, тирүүсүндө жебегенден. Ошону тирүүсүндө бер, ошонун тирүүсүндө кийгиз, жанагы жыртышылган кыжым чапандардын баарын тирүүсүндө бербейсиңби? Тишинин кирин сооруп олтурат дагы, анан кийин өлгөндөн кийин келип атасын урматтак. Ал урматтын кимге кереги бар? Аны итке бериш керек, андай оокатты. Эми урматтуу ажа, мына бүгүнкү күндө ата эненин сүрөтүн сактоо дагы өтө маанилүү маселелердин бири болуп турат да. Кээ бирөө портретти тагып илип коет. Ооба. Кээ бирөө ошо сүрөттөрдүн тагып коюп атат. Айрымдар айтат, жок, ата эненин сүрөтү албетте керек дейт. Бирок ошону альбомдун ичине салып койсо жакшы болор дейт да. Ушуга кандай карайсыз? Эми бул күлкү келе турган маселе да. Себеп дегенде ошол Манас атабыздын өзүнүн сүрөтү калган жок. Ал эмес Курманжан чоң энебиз деле сүрөтүн көзүн жумуп түшүп алгандагы тиги жана какбаш орус деген жанагыдай кокустан тартып алган болбосо мага макул болгон эмес, мисалы үчүн. Ошондуктан жанагыдай сүрөткө түшүү биздин салтыбызда, кыргыздын салтында же мусулманчылык салтында жок нерсе бул. Анан жанагыдай портрет менен колго тартылган сүрөттөрдү илип койсо ал үйгө периште кирбейт. Периште кирбеген үйдө береке, пейиз, рахмат, мындай бир ынтымак, ырыс кешик, ырыскы, адал нерсе болбойт. Ошондуктан эгерде жанагыдай фотоаппарат менен түшкөн сүрөттөр болгон болсо, эми аны өрттөп жибер деп айтпайбыз. Альбомго салып, жакшынакай жанагыдай тумбучкага бекитип койгон болсо, анан каалаган убакта алып көрө берсин, сагынган болсо. Бирок айта турган маселе, сүрөттү 1 күн 2 күн
күн көрөт, бирок андан ата энеге эч кандай сооп жетпейт. Сооп ошолорго арнап Куран окуп багыштап, же жанагыдай кедейген балга жардам берип, момундарга, инсаниятка жардам берип, ошонун соогун багыштаган болсок, намаз окуп соогун багыштаган болсок, ошол туура болот да. Анан ата эненин элеси кагазда эмес, жүрөктө калыш керек. Мына биз айтпадыкпы жанагы 3-лүгү 7-лиги депчи? Мен сизге санап берейин азыр мына. 3-лүгү, 7-лиги, 40-ы, жылдыгы, ашы. 52 күндүк дегенди калтырып койдуңуз. 52-си да бар. Азыр жаңы чыгып аткан мода ушундай бар. 52-си. Анан дагы неме деген бар? Маркумдун туулган күнү. Өлүп калган адамдын туулган күнү. Мына ошогон көп нерселер бул үйлүгү эсин. Ошол эки үй бүлөнүн такыр эле жардыланып жибербейби, кандай деп ойлойсуз? Жардыланып жиберет. Бул нерсе биздин мындай бир жашообузга өтө терс таасирин тийгизет. Ошол акчага балдар кийиниш керек, ичиниш керек, жана башка болуш керек эле. Бирок ошентип жок жердеги ысырапка кетип атат. Булардын баары шариятта харам, бидат, туура эмес, эч кандай сооп жетпейт. Андан сырткары түштүктөгү жанагы ак кийди, көк кийди, анан 1 айттык, 2 айттык, 3 айттык деген нерседен баары акмакчылык. Булардын баары биздеги жок нерсе. Дегеле болбогон маселе. Шариятта эгерде аялдын күйөөсү өлсө гана 4 ай 10 күн аза күтөт. Анан эгерде боюнда болсо 4 күнгө чейин аза күтөт. Боюнда жок 4 ай 10 күн күтөт. Ал эми андан башка бир туугандар 3 эле күнчүлүк болду. Анан көк кийиш керек, ак кийиш керек, ак кийди, көк кийди, 3 айтты ыйлап олтуруп эми болбогон бир жанагыдай бир болбогон жорук. Бул эч бир кошпогон шариятка. Азыр биздин радио каарманыбыз бар, саламатсызбы? Assalomu alaykum. Wa alaykum assalom, Мусулман. Аллах разы, assalomu alaykum, чоғыстар. Саламу алейкум. Аллах тағалама чексіз мақтау шүгілер ардайым болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға салам салаттар болсын. Жалпы мұсылмандарға Аллах тағалам тыныштық, берекесі, рахматы болсын. Айтыңыз келсин. Эки суроо бар. Жараткан Аллах тағалам өз пендесине ар кандай сыноо берет турбайбы? Мисалы, бирөөнүн жакындары өтүп кетиши мүмкүн. Балким анын даражасын көтөрүш үчүн же күнөөлөрдөн тазалап же туура жолго түшсүн деп эч ким кепилдик бере албайт экенбиз го бизге кандай эртең. Ошол сыноолордон өтүш үчүн намаз окуп жана сабыр кылуу менен жардам сурагыла дейт да. Намаз пайдаларын айтып кетсеңиз, тил дүйнөдө эле пайдасы бар же бул дүйнөдө дагы? Экинчи суроо. Азыр түнкү клуб дискотека ушундай көп жерлерде катуу музыкаларын көп угушат да. Негизи музыка шайтандын азабын белет экен го, анан жүрөктү каратат, зикир Аллах элестеткенден алыстатат дейт. Куран угуу менен Куран угууну адат кылсак, жүрөктө музыканы алып салат дейт. Негизи музыканын зыяны турат айтып берип койсоңуз. Рахмат. Урматтуу ажы, азыр эле жооп бере бербейсизби? Биринчи суроосу. Намаз бул дүйнөдө эле керекпи, же тиги дүйнөдө дагы сообу тиеби? Негизги суроо ушундай болду негизинен. Ооба, Муслим айым Курани Каримдеги чындыгында Муслим айым ырында билдиришибиз керек. Биздин ошо кыргыздын мыкты диний сабаты бар айымдарыбыздын бири деп айтсак болот. Өзүнүн мындай суроолорунан баамданат, өзүн таанып көрбөсөк да, бирок суроолор аркылуу билебиз. Жаңкы айтып атканы «Вастаину бис-сабри вас-сала». Аллах Тааланын сабырдуулук менен жана намаз менен өзүңөргө жардам тилегиле дейт да. Демек намаз акыретте бейишке киргизип биздин даражабызды көтөрүп эле эмес, балким ошол намаз менен биз ушул дүйнөдөгү өзүбүздүн проблемалардан, маселелерден, кыйынчылыктардан чыгып кетип, көйгөйлөрдөн ошого биз себеп тутсак болот. Азыр биздин радио каарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсыз. Саламатчылык угуп атабыз сизди. Чубагажыга суроо берейин деп. Бериңиз. Азыр да апабыз өтүп кеткен да, анан ошол кишилердин портретин тарттырып. Анан эми аны ыргытып үйгө болбойт, анан кандай жол жобосу болот? Киши айтып атпайбы ушундай болбойт депчи. Рахмат. Биз албетте сиздин сурооңузга жооп беребиз. Биздин дагы радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Assalomu alaykum. Wa alaykum assalom. Assalomu rahmatulloh. Men суроо берейин дедим да. Бериңиз. Жанагы сүрөт боюнча жана мисалы үчүн соткаларга чүйүп, ошо соткада сакталып жүрөсө болобу же ошондой анан жана үйдө намаз окуп атканда телевизор күйүп турса сүрөттөр көрүнөт да. Ошондо болобу же болбойбу? Анан жанагы үйдөгү оюнчуктардын сүрөттөрү дагы эме көздөрү да болот го. Анан дагы бир суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Мисалы үчүн жанагы пайгамбарыбыздын сүннөтү турмак алган боюнчачы. Турмакты ошо сүннөт менен алса көзгө жакшы дейт го, ошондой эле чында анан ошо иреттерин айтып берип коесузбу? Рахмат. Биз албетте сиздин сурооңузга жооп беребиз. Эми урматтуу радио каармандар, мына бүгүн шарият жолунун доктурусунда ушу ысырапкорчулук жөнүндө сөз болуп жатат. Студиябыздын мейманы Чубак Ажы Жалилов. Эгерде мына ушул маселе боюнча сурооңуздар болсо 39-21-90 жана 65-66-04 номерлүү телефондорго чалсаңыздар. Мындан тышкары 35-35 номери боюнча СМС жөнөтсөңүздөр, биз албетте сиздин сурооңузга жооп беребиз. Эми урматтуу Ажы, мурунку радио каарманыбыздын суроосуна жооп берели, Муслим айымдын суроосуна жооп берели. Жанагы биринчи суроого толуктап кетип
айтсам, себеп дегенде намаз окуганда биз бейишке чыгабыз деп эле үмүт кылбастан, ошол намаз менен жашообуздагы бардык проблемалар, мисалы үчүн турмушка чыга албай аткан эже карындаштарыбыз болсо, сабырдуулук кылып жана намаз окуп Кудайдан сураса, ошондой эле маркумдарга бир өтүп кеткен болсо, ошолорго мындай жан күйүү ыйлап атса, ага жылкы союп же башка кылып эмес, балким сабыр кылып жана намаз окуп, анан ошолорго мындай бир Кудай Таалам акыретін абад кылсын, артын кайырлуу кылсын деп дуа кылса жакшы болот деген сөздү деги эле муну азыр жагы каникулда окууга тапшырып аткандар бар. Ошолор дагы намаз окуп сабыр кылып, ошону менен өзүнө күч кубат тилеген болсо, илим алгандар, айтор мисалы үчүн же жанагыдай жумуштук карьерасынан бир алдыга жылгысы келгендер, ден соолугун жакшы кылгысы келгендер, ооруканага жаткандар, айтор кандай гана проблема көйгөй болбосун, ошону чечүүдө сабырдуулук жана намаз сөзсүз түрдө жардамга келет деп Куранда айтылат. Ал эми Муслим айымдын 2-суроосунда жана музыка бул шайтандык деп атпайбы? Музыка чындап эле жүрөктү карайтат бул. Жүрөктү карайтат. Бул жанагы шайтандын азгырыгына азгырылып кетет көп адамдар. Эгерде адамдын жүрөгү Курандын мукам үнүнө, ошол Куран укканга алек болгон болсо, жанагы калдырак шалдырак. Негизи бул музыка мен түшүнбөйм. Кандай музыка бул? Жанагы консерваны чогултуп эле калдыраткандай нерсе болот да. Бул жанагы роктон башка музыкалар. Билбейм, ушуну кантип угуп эс алат? Мен чарчап адам ооруп өлүп калыш керек кээ бир учурда. Жанагыдай жылкыны же койду камап койсо сөзсүз түрдө өлүп калыш керек, бирок адамдын жаны бышык экен, дагы деле ошого чыдап жүрөт. Негизинен андай музыкаларды адам ден соолугуна зыян келет. Бул жанагы калдыраган, шалдыраган, жанагы чакага таш толтуруп эле наркы тегереткендей эле бир маселе болуп калат да. Анан албетте жанагыдай бир классикалык музыкалар жөнүндө же болбосо жеке комузун үнү же ошого окшогон сыяктуу маселеде аалымдардын кээ бир пикири бар, бирок жанагыдай өтө бир чуулгандуу музыкаларда, жакшы эмес музыкаларды шариятыбыз өтө эле жектейт. Ал нерсеге орун бербөөгө аракет кылышыбыз керекпиз. Урматтуу ажы, ушул жерден бир нерсени тактап сурасак да, мына бүгүнкү күндө жанагы Куранды коюп атат үйлөргөчү. Албетте бул жакшы, ушу үйдү тазартат, тигүү дейт да. Бирок баягы Курандын текстин көпчүлүк жаштар түшүнбөгөндүктөн алаксып кетип атат. Эгерде ошонун ордунда шарият айтылган болсо, же дават болгон болсо, жаштар кызыгып угуп атат да, ушуну эске алса жакшы болор эле, кандай дейсиз? Албетте. Мисалы үчүн жанагыдай үйлөрдө жана маркум узаткан жерде же болбосо ал эмес той болгон жерде деле жанагыдай жөн эле ары бери баса бербестен жанагыдай белгилүү аалымдарды, мисалы үчүн Абдушкур ажынын же болбосо Максат Амбылданын же болбосо Нурулла Дамбылданын жана башка аалымдарыбыз, Кудай уучубуз кур эмес, ошолордун дистерин алып барып коюп койгон болсок, мына ошону эли журтубуз угуп турган болсо, жок дегенде кулагына бир сөз кирип калса деле ошол жакшы таасир бермек да. Анан экинчиден жана үйлөргө биз Куран китептерди коюп коебуз да, бирок ошону ачып окубайбыз. Негизи ошо китептин да зекетин берип туруш керек, бул китеп ачылып окулуп туруш керек. Ал китеп араб тамгасында 28 тамга бар араб алфавитинде. Бир күндө бирден тамга, бир айда ансыз деле бир айыбызга деле көз ачып жумуп өтүп кетет дагы, ошону менен кайра билбей калабыз, чынбы? Ошондуктан мен айтар элем, урматтуу бир тууганда, биз мусулманбыз. Ошондуктан мусулманчылыгыбызды илип, бизи жараткан Кудайдын китебин, Курандын үйрөнгөнгө аракет кылалы. Тез эле бир 2 жуманын ичинде үйрөнүп алабыз. Анын үстүнө кыргыз бир дүйнөдөгү эң бир сабаттуу элдердин катарында турат эмес. Ошондуктан мен айтар элем, могу Куран үйрөнөлүк бардыгыбыз дейт элем. Кийинки радио каарманыбыздын суроосуна жооп берсек да, мына биздин атабыз апабыз өтүп кеткен дейт, бирок алардын портрети бар дейт, эмилер дыргытып ийбезби дейт. Кол барбы ага? Эми чындыгында ошол кыяматка барганда атаңыз менен апаңыз менен баарыбыз жолугушабыз. Ошол убакта уулум, кызым, ошону бекер кылган экенсиң деген аттың деген суроосу келет. Ошондуктан мен айтар элем, аларды биз ыргытпаңыз. Ата энеңиз сүрөтү болгончо урматтап, ошону тандырга же бийик жерге коюп өрттөп жиберсеңиз жакшы болот. Ал эми камера менен, фотоаппарат менен тартылган сүрөттөр болсо, аларды сактап койсоңуз зыян тийбейт. Эмнеге мында ушундай? Албетте буга кээ бир молдокелер мага каршы чыгуусу мүмкүн, бирок жанагыдай фотоаппарат менен же камера аппарат менен мындай бир электрондук жанагыдай бир нерсе менен тартылган сүрөттөр, бул чындыгында сүрөт эмес, бул жанагыдай бар элести сактап калуу деген сөз. Адам күзгүдөн өзүн караганда көрөсү дагы, мына ошону кайсы бир жанагыдай Кудайдын бир керемети менен, илими жетишкендик менен ошол бар элести сактап калуу деген сөз. Ошондуктан араб тилинде кээ бир өлкөлөрдө жанагыны элес деп айтышат да, сүрөт деп айтышпайт. Ал эми пайгамбарыбыз жанагы сүрөткө тыюу салган. Ошондуктан жана кол менен тартылган сүрөт, жанагыдай эстеликтер, айкелдер, мына ушуларга тыюу салынат дагы. Ал эми фотоаппарат менен болгон сүрөттөргө кайсы бир деңгээлде, мисалы үчүн анчалык деле оор эмес деп айтар элем. Ошондуктан кол менен тартылган жанагы живопись менен тартылган сүрөттөрдү өрттөп жиберген жакшы болот. Ата энебиз ыраазы болот. Эми сиз биздин андан кийинки радио каарман суроосуна дагы чала жооп берип да. Ооба. Бирок мына бирки телевизор коюлуш керекпи дейт, эгерде намаз окулуп аткан болсо. Ооба. Ушул суроого сиз даярданып койсоңуз, азыр биздин радио каарманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп атабыз сизди. Мен бир суроом бар эле, азыр могу сүрөт боюнча сөз болуп калбады. Ооба. Анан кийин мынакей араб өлкөлөрү ушул мусулман динин тараткан эң биринчи өлкөлөрдөн болуп эсептелет. Анан жанагы чоң улуу шейхтердин эмелерин сүрөттөрүн көтөрүп алып, мына мисалы могу
эмеде жүрөт го, ошолорду көтөрүп алып жүрүшөт го, тиги Египетте, Сирияда, Египетте, жакында эле мына Иранда болбодубу? Тиги ооба. Президенттик шайлоодо. Президенттик шайлоо, ошондо көтөрүп алып тим эле сүрөттөрүн көтөрүп алып ушулдап жүрүшөт го. Анан бизге кандай болбойт деген да бир. Анан экинчи суроо. Анан Молдекен ушул кесиптешим тиги азыр бир жакшы эме айтты, музыканын жана классикалык, анан кийин комуздар деп. Бул эми музыка деген бул шариятта болобу, бул дүйнө жүзүндө музыка деген музыка экен, муну эч ким тана албайт, музыканын жакшы жактарынчы. Мисалы, ошол Курандан дагы бир ушундуктай бир музыкалар бар, адамдын ички дүйнөсүн ойготуп, ушундай бир адамды бир эмеге алып келет да. Ошол музыка жөнүндө дагы мен ушул айткым келет да, ушул музыканы кандай кылабыз? Эми туура, рок же болбосо азыркы шалдыр калдыркы эмес, мындай музыка жөнүндө дагы бир ушуну бир тактап айтып койсо да элге. Рахмат. Биздин дагы радио угрумубуз бар, саламатсызбы? Алло, саламат. Угатабыз. Саламатчылык. Улан Бишкектен. Мухаммед пайгамбар жалпы аламга жөнөтүлсө дагы бирок ал баардык адамдар үчүн эмес. Бул менин пикирим, жан дилдерин дат баскан, өзүнчө акыл ой менен чектелген, бузулган адамдар үчүн жөнөтүлгөн деп эсептейм да. Анткени адамдардын баары бирдей эмес. Эки бирдей, эгер эгис болсо да эки бирдей адам таба албайбыз. Алар жан дүйнөлөрү менен, акылы менен айырмаланып турушат да. Адамдардын руханий жана интеллектуалдык деңгээлдери ар кандай, өтө төмөндөн баштап жогорку деңгээлге чейин. Сиз өзүңүздү кимдерге кошор элеңиз, урматтуу угарман? Мен өтө жогорку деңгээлге өзүңүз. Азыр сизди баары баамдап турат кандай экениңизди, бирок сиз өзүңүздүн жеке баамыңыз. Жакшы сөз бар, акылы бар, эси жок депчи. Акылы бар. Ошону кандай түшүнөсүз? Жок, сиз суроо макул эми, рахмат сизге. Болуптур, рахмат. Кийинки дагы бар экен. Угатабыз. Анткени мындай да, ушул ислам дини, ислам Мухаммед пайгамбар ошо акылы бар, эси жок адамдар үчүн берилген да. Анткени бул акыл ой менен акыл эстин айырмасы жер менен асмандай да. Акыл эс бул жогорку акыл эс, бул дил менен, жүрөк менен байланышта. Бүгүнкү күндө ошо дин туткандардын көпчүлүгү өзүмчүл акыл ой менен, өзүмчүл акыл ой үчүн арналган эреже менен, ошо шарият менен чектелип калган да. Дин деген шарият менен чектелбейт да. Диндин өзөгү ошо Куранда. Эмнеге Куранга көңүл бурбайсыз? Эмнеге ошол тиги арабтын салты менен, арабтар үчүн берилген салт менен, шарият менен чектелесиз? Менимче сиздин сурооңуз белгилүү болду менимче. Экинчи ооба. Дагы бир угарманыбыз бар ошо биздики. Алейкум ассалам, угатабыз сизди. Чоң ажы, кандайсыз байке? Кудайга шүгүр. Тиги кайырдагы биздин туугандарыбыз 350 окуучубуздун тагдыры эмне болуп атат? Ошону сиз муфтиятка чыга аласызбы? Ошондон кабардарыңыз барбы? Алдыра алабызбы? Самолет жиберебиз деп. Темадан тышкары бир аябай зарыл болуп атат, ушуну кабарыңыз барбы? Кабарым бар, мен бүгүн эле сүйлөштүм. Алар тынч аман эсен. Мисалы үчүн карап көрбөйсүз, биздин Бишкекте революция болгондо 1 километр квадрат эле болот ак үйдүн тегерегинде. Ошол сыяктуу эле жанагы ак үйдүн тегерегинде суу болбаса, сумдун арагындагылар курсаңатана уктап аткан болот. Ошол сыяктуу Египетте деле ошол жанагыдай 2 километр квадрат эле суу болбаса, ал эми студенттер жөнүнө жыргап жатышат, алар окуп атышат кадимкидей. Мен бүгүн эле Акылбек мырза менен сүйлөштүм, андан мурда Калыс мырза менен сүйлөшкөм. Ошондуктан алар эч кандай коркунучта эмес. Мен дароо жооп бергендигим үчүн сизден узун сүйлөгөндүк үчүн кечирим сурайм мен. Мурунку радио угармандын суроосу мындай болду. Жанагы пайгамбардын сүннөтү боюнча тырмак алса көзгө жакшыбы деп суроо берди. Ушул боюнча менин маалыматым жок экен, бирок жанагы тырмактын өз убагында алынуусу албетте адамдын ден соолугуна пайдасын берет. Мисалы үчүн ошол тырмакка кеткен энергия башка жака кетиш керек болот деген маселе да. Албетте пайгамбарыбыздын ар бир сүннөтүндө биз билген, биз билбеген сөзсүз түрдө бир жакшы сырлар бар. Демек, Чубак ажа, ушул суроого өзүңүз бир кийинки берүүлөрдө бир даярданып коесузбу? Анткени бул суроо дагы кокусунан берилген жок. Албетте. Мунун медициналык дагы мааниси барбы деп ойлоп коем да. Албетте. Анткени тырмактын астында баары микроб болуп калат. Микробдор бар, анын үстүнө жанагы тырмак алганда дагы мындай тартиппен алынып, бир кол калтырып, экинчи колду алып, андан кийин кайра тегеренип келип алган боюнча атайын бир адептер бар. Насип кылса кийинки саатта бул боюнча айтып келебиз иншалла. Эми жанагы музыка жөнүндө сөз болбодубу? Мына Курандын өзүнүн окулушу дагы кандай деңгээлде музыкалык нотага ылайык келет? Мындай бир мен урматтуу угарман туура түшүнсө деп ойлойм да. Кээде музыканын сыйкыр күчү бар дагы ошол адамды
өзүнүн жанагыдай бир өзөгүнөн чыгарып башка жака жетелеп ошого таасир берип музыканын сыйкырдуу күчү адамды жанагыдай бир түз жолдон чыгарып жиберген учурлар болот да, берилип барып жыныстык байланышка өтүп кеткен же транска кирип кетип жанагыдай наркотикага кирип кеткен же өзүн жанагыдай бир кармай албай өзүн огунан чыгарып жибере турган музыканын сыйкырдуу күчү болгондуктан тыюу салынат да. Сөзсүз түрдө жагымдуу жагымсыз болгон башка маселе, ал башка маселе. Туура кээде музыка угуп отуруп адам өзүн билбей калып боюн таштап бериши мүмкүн. Музыка угуп отуруп адамдар өзүн жоготуп коюп экстазга түшүп кетип отуруп бир инсан кылбаган мамилени кылып коюш ыктымалы дагы бар да. Ошондуктан шарият адамды дайым адам бойдон калуусун каалайт. Ошондуктан жанагыдай сыйкырдуу күчкө ээ болгон музыканы да жокко чыгарат. Мен жанагыдай мисалы үчүн комуз деп айтканда, комузду кандай деп айтсам, адамды бир терең ойго сала турган, бир тарыхты бере турган, бир адамга бир тарыхый кабар берип, бир кайгылуу кабарды же сүйүнүчтүү кабарды угуза турган бир касиеттүү бир кыргыз көчү бар мисалы үчүн жакшы да. Бирок жанагыдай кээ бир симфониялык бир оркестрлер же музыканы укканда классикалык музыкалардан деле ошол адамды сыйкырлап кое турган күчү болгондуктан адамды жана өзүнүн мындай бир кармап турган огунан чыгарып жибербеш үчүн дагы шариятыбыз арам деп тыйган да. Мисалы үчүн музыка кадимгидей мас кылат арактай эле. Эмне үчүн аракка тыюу салабыз дагы музыкага тыюу салбашыбыз керек? Эгер ошол арак адамдын акыл-эсин алып койсо, музыка дагы адамдын акыл-эсин алып койбойт атпайбы? Майкл Джексон бийлегенде эс болуп калганда толтура эле болот. Өлүп гана кутулдук болбосун. Азыр биздин радио угарманыбыз бар, саламатсызбы? Assalomu alaykum. Чоңукташкада эки суроо бар. Айрым учурда каза болгондо музыка, серенада барабан чаап же мылтык атып коюшат эмеспи? Туурасы кантип койсо маркумга пайдалуу болот. Экинчи суроо, мурда сабактарда айткансыз, бирок дагы кайталап кетсеңиз маалымат үчүн. Үшүрдү көп жакта азыр эме түшүм жыйнап ачпайбы? Анан үшүрдү кайсыл өсүмдүктөрдүн канча бөлүгүн кимдерге берсе сооптуу дейт, жана сурашат да. Анан дандын өзүн бериш керекпи же сатып акчасын берсе да жарайбы деп сурашат. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу ажы, биздин дагы бир радио угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Убатабыз сизди. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Убатабыз сизди. Биринчиден бул музыкага бир аз толуктап коеюн дедим эле да, сөзүндө биз өзүбүз мурда ушул мындай чыкканда жакшыятта жүргөндө аранжировка кылчубуз, музыка жазчубуз, эле ушундай музыка менен. Анан кийин кичине ислам түшүнүп келгенден кийин анан бизге хадистер, аяттар жетти да, жеткенден кийин кичине чубак ажы сиздин кичине сөзүңүз туура эмес болуп калса да, биякта аяттар менен хадистерге салыштырып. Музыка дегиле харам болгондуктан анан кайра музыкага жол берип коюп атпайбыз. Бул жанакы комуздун күйлөрүнү дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам музыка же жүрөктү караткандан кийин же жүрөктө же Кураны жарым болуш керек дейт, же болбосо музыка болуш керек дейт. Экөө бири-биринен талашпайт. Жада калса жанакы комуздун күйлөрү эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерине келет экен, жанакы койду карап жатканда чорду дагы кулагын жаап койгончу. Бул музыка харам болгондуктан вообще жол бербеш керек го дейм да. Биринчи менин өзүм оюм. Экинчи силерге кичине сын пикир да. Ушул шарият көрсөтмөсү бүтүп атканда аягында Аллаху акбар дейби же ушундай ла иляха иллаллах деген кичине музыка кетет. Бул музыканы эмес эле бир Куранды коюп койсоңор болбойбу дейм да. Ар жакта именно бир ушунун өзү да Куранда. Жок. Кудайдан башка кудай жок деп айтылат. Мунун эмнеси туура эмес? Эмнеге музыкальный кошто менен элестетсеңер? Зачем музыканы коюп ар жакта өзүндө түшүнүктүү. Пикир болду, кечиресиз. Түшүнүктүү. Эчтеке эмес, туура. Болуп биздин пикиримизди эске алалы дагы ойлонуп көрөлү, макулбу? Туура, болуптур. Эми биз мурунку радио угарманыбыз суроосуна жооп берсек, мына саясатчылардын сүрөттөрүн арабтар көтөрүп алып жүрөт. Алар эмне үчүн күнөөгө батпайт? Биринчиден, арабтар же ирандыктар бизге үлгү эмес. Бизге шарият үлгү, Курани Карим үлгү. Анан арабтар кылыптыр деп эле биз көчөгө чыгып кетпешибиз керек, же болбосо башкалар кылыптыр деп эле. Демек ошол бизге шарият, хадис, Куран үлгү болот. Экинчиден, алар колго тартылган портреттер эмес, алар жанагыдай фотоаппарат аркылуу тартылган сүрөттөр. Мен айттым, алар элес ал эми бул сүрөт экөөнүн ортосунда айырма бар. Үчүнчүдөн, анан бир ирандык менен араб чыгып кыйкырып атса эле, алар бизге эч убакта далил болуп бербейт. Биздин динибиз арабтарга байланбайт, биздин динибиз шариятка байланат. Демек туурунун эч кандай кажети жок. Эч кандай кажети жок. Араб жинди болсо эле жинди болуш керек эмеспи, андай эмес. Араб тилинде Куран түшүрүлгөн, ошол араб эли бузулуп жок болуп калгандыктан, ошол эң төмөнгү даражага жетип калган арабтарды адам кылып койгон шарият силерди жөн адам кылып коет деген сөз болот да. Алар кыздар төрөлөй көмгөн эл болот. Сойкулар кадимгиде ак байрак тилип алган эл болгон, илгери бир убакта. Мына ошол айван болуп, айванда төмөнгү даражага түшүп кеткен арабтарды адам кылып койгон шарият, андан башка адамдар, элдердин баардыгын жөн эле адам кылып коет. Ой акылдуулар эстегиле деген сөз болот. Мына Улан мырзанын суроосуна кандай деңгээлде жооп бердиңиз да? Бирок акылы бар эси жок деген сөздү айтты. Албетте мен эстетип атам сизге. Мен айта турган сөзүм чындыгында бул жанагыдай куру тапан деп коет бизди. Же бул жанагыдай бир мая жок, жанагыдай бир жана майланбаган радиодо эле деп
кантип айтсам болот билбейм, бирок мынчалык бир мааниси жок сөздөрдү көп эле кайталоогонун кереги жок дегенде балким ага жакпай айткандыр. Бирок тиги Кур'ани Каримде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүтүндөй ааламдарга жөнөтүлгөндүгү айтылат. Ааламдардын ичинде акмагы дагы акылдуусу дагы бардыгы бар. Шарият бардыгына тиешелүү. Акылдуусу дагы, акыл азырагы дагы беш кол бирдей эмес. Тентеги дагы, жөнтөгү дагы ошол шариаттын өзүнүн керектүүсүн табат сөзсүз түрдө. Бул бардык инсаниятка бактылуулук үчүн келген нерсе. Анан бул жанагыдай акылы бар эс жокторго келген шарият анан башка деген бул сөз адамды динден чыгарат. Мына ушуну менен улам мырза өзүнүн мусулман эмес экендигин далилдеп турат. Бул кайрадан тооба айтпаса мусулманчылыкка келбейт. Анан ошентип эле акылдуусунуп көрүнгөн нерсени сүйлөй берген менен бул нерсе акыйкат өзгөртө албайт. Бир адам көчөгө чыгып алып айды теги менен жабам деген менен ал ошол өзүнүн башын гана жабышы мүмкүн, өзүнүн акыл эсинин кемчилигин гана көрсөтүшү мүмкүн, бирок ал айды толук түрдө жаба албайт. Ошол сыяктуу эле андай эмес. Бул пайгамбарыбыз бүтүндөй адамдарга, агына, карасына, эркегине, ургачысына, акылдуусуна, тентегине, жөнтөгүнө бардыгына бирдей жөнөтүлгөн. Бардык адамдар пайгамбарыбызды ээрчигенге милдеттүү болот. Урматтуу ажа, мына ушул жерден бир так суроого жооп берип койсок да. Азыр биздин радио көргөнүбүз бар экен, суроосун кабыл алып койчу. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Мындай суроо чогуу. Муну маркумду алып чыгып атканда аял заттар бакырып өкүрүп ушул кандай ушу туура эмес го дейм, ушу айтып койсоңуз. Рахмат. Буюрса сиздин сурооңузга жооп беребиз, Дагы бир каарман бар бизде. Биздин дагы бир радио каарманыбыз бар. Алло. Угатабыз сизде. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Чубак ажы, бизде бир суроо. Бериңиз. Биз сүрөтчүбүз. Бирок альхамдулилла намаз окуйбуз. Анан эми портрет болбойт, портрет татпайбыз да биз. Ооба. Эгер мындай жандык бир сүрөттү тартып, көзүн татпай тартсак болобу ошол? Башын тартпай, мисалы үчүн жылкынын ары карап турган тартсаңыз, же чаңда калып кетип башы көрүнбөй калып, денеси тулкубой көрүнүп калган тартсаңыз, анда бир жөн. Көзү жок да. Башы жок болсун. Мына мисалы үчүн пейзаж тартса болобу? Пейзаж тартса, калган тарта берсин, оң жагынан, сол жагынан тоңдон туруп, капчыгайдан туруп тарта берсин кадимкидей жансыз нерселерди, же кыймылсыз нерселерди. Ал эми жандуу нерселер тартканда, ошону жанагыдай кайсы бир мүчөсү жок болсо, мисалы үчүн көзү жок дегенде, көзү жок деле жашай берет да, эки көзүн тең алып койсо көрүү болуп жашай берет да. Демек, ошол жана кайсы мүчөсүн алып койсо, ошол жаныбар жашай албай турган болсо, ошол сүрөт тартса болот деген сөз да. Мисалы үчүн башы көрүнбөсө, башы жок жашай албайт. Башы жок жашай албайт. Демек ушундай кылуу керек экен, Ооба. Мына эки биз сурообузду улантсак да, урматтуу ажа, шарият менен Курандын ортосунда айырма барбы? Бул эми туура эмес түшүнүк. Шарият менен шарият тукпагыла, Куран туккула деп айтып атпайбы? Эми бул кайсы бир дегенде кемчинтойлук маселе да. Шарият менен ошол Курандын жыйынтыгы. Шарият ошол Курандын адамдардын тилинде жөнөкөйлөнтүп айтып берген маселеси. Куранды бардыгы түшүнө албайт. Аалымдар Куранды окуп, ошол Курандагы маанилерди кадимгидей тартиптештирип, мыйзам сыяктуу кылып, шарият кылып адамдарга түшүндүрүп берген маселе. Шариаттын негизи Куран жана сүннөттөн турат. Азыр биздин радио каармандарыбыз бар. Саламатсызбы? Угатабыз сизде. Угатабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Дагы сурайын деп атты беле чыгача. Бериңиз. Жана тырмак боюнча ошо бирөөдөн укканда ошо эмкиде айтпасаңыз жакшы болот да. Анан дагы бир суроо, жана тамакты мисалы үчүн үйлөгүчтө макру болот деп бирөөдөн уккам да. Анан дагы бирөө кайра бирөөдөн уксам, үйлөгүчтө мисалы үчүн чилекей чачыра болсо эчтеке болбойт дейт. Кайра бирөөдөн уксам, ал арам болот дейт. Мисалы үчүн үйлөгөндө эме микробтор тамакка метип калат депчи. Ошону кандай болот экен? Рахмат. Биз албетте бул суроого жооп беребиз. Азыр биздин дагы бир радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менде мындай суроо, биринчи суроом бул маркумду узаткан койгондон кийин кыргыз элинде мындай кыркылык деген таңга сиңип калган. Кыркылык анан бир жыл өткөндөн кийин ошо бир жыл өтүп калгандан кийин аш деген бар. Аны экинчи суроом, могу кан чыгарууда кой, кровоспускание деп коет, адамды кан чыгаруу жолу менен. Ошол мусулман дилине кандай каралган? Чоң рахмат. Бул жерден кан чыгаруу кош маани болуп калды. Биздин дагы радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Биздин эң активдүү радио каарманыбыз. Эң урманбек. Угатабыз сизде. Алай Кудан, Ооба. Угатабыз сизде. Кудайга шүгүр. Шыдамсыздык менен күтөбүз сиздерди. Жакшы. Рахмат. Рахмат сизге. Мындай суроо болуп атат сиздерге. Баягы пайгамбарыбыз өткөп, анын сахабалары өткөндөн кийин дин 73 түрдүү бөлүккө бөлүндү деп атпайбы? Ошодон кийин жанагы шииттер анан сунниттер жөнүндө бир айтып берсеңиздер. Буюрса айтып беребиз. Биздин дагы радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Угатабыз сизде.
Алло, азыр шариат бул Курандын уландысы деп атасыз. Бирок уландысы деген жок. Курандын бир гана бөлүгү, мисал бир эле мисал намазды алалы. Куранда мисалы Бакара сүрөсүндө, башка сүрөлөрдө намаз жөнүндө жазылган. Бирок күндө 5 маал намазга жыгыласыңар же 3 эрекет 5 эрекет кыласыңар деп жазылган эмес. Жок, хадисте жалпысынан жазылган. Бакара сүрөсүндө мындай жазылган. Башты ийилтип сыйынгыла депчи. Ошол намаз деген сөз бул арабтын сөзү, ал деген кыргыз тилине сыйынуу, табынуу деп которулат да. Анан Курандагы намаз бул деген азыркы мечиттеги намаз эмес. Мечиттеги намаз бул Курандагы намаздын бир гана бөлүгү. Анткени мечиттеги намазды баардык адамдар аткарылбайт. Аны дени со, ошо мүчөсү со адамдар гана аткарылат. Рахмат, сиздин сөзүңүздү угуунун кажети жок. Себеп дегенде сиз шариатты мага үйрөтүп атасыз. Мен Меккеде Умул Кура университетин бүтүргөм. Шариат адистиги боюнча өлкөнү муфтий болуп 2 жыл иштегенмин. Намазды кандай экенин билем. Намаздын негизги парз экендиги Куранда айтылынса, ал эми канча аракет экендиги, канча маал экендиги бул хадисте айтылынат. Ошонун баардыгы шариатта айтылат. Ал эми сиз ошентип радиодо мүмкүнчүлүк алып, элди бузбаңыз, андай ичиңизде котур ташыңызды сыртка чыгарбаңыз. Сиз өзүңүздүн жамандыгыңыз башыңыз менен кетсин. Антип мусулмандарды карапайым элди Куранда андай мындай деп бир некелер дөдөрөп сүйлөп, сиз антип ичиңиздеги арам ойду чыгарбаңыз. Эгерде башка динде болгон болсоңуз, ошол диниңиз өзүңүзгө буйруган болсун. Кудай Таалам кесепетиңизден сактасын бизди. Эгерде сиз ушундай эле кыйын болуп аткан болсоңуз, муфтиятка барсаңыз, сизди текшерип, сизге лицензия беришет, сабак берди. Бирок сиздин айтканыңыз эч кандай шариатка, динге туура келбейт. Болгону динди бузуу, адамдарды бузуу, мына микрофонду пайдаланып, момун мусулмандарга бир орун таратуу болуп турат. Кудай инсап берсин сизге. Кудай ниетиңизди оңдосун. Эгерде тооба кылбасаңыз, ушул бойдон болсоңуз тозоктун төрүнө түшөсүз. Кудай сактасын. Урматтуу ажа, мынабеки өлгөндө бир кайгылуу музыкаларды коюп атпайбы? Ошол дагы туура эмес. Тиги мынтык аттырган, анан жанагыдай кээде кыргыз көчүн коюп коебуз мисалы үчүн, Жок, алардын баары сообу тийбейт маркумдарга. Сынган бугуну коюп коебуз. Сынган бугуну коюп атабыз. Жок, бул жакшы эмес. Маркумдарга Куран окуп багышташыбыз керек, же теспи айтып турушубуз керек, же зикир айтышыбыз керек. Анан ошол маркум узатканда жанагы орустарды туурап, орус оюндагысын кылат деп анан биз ошентип жанагы казды туурап карган сыныптыр деп, же биз орус боло албай, же кыргыз боло албай, орто жолдо бир кара сатер болуп калды. Таптакыр туура эмес булардын баардыгы. Мына бүгүнкү күндө ошо күз келип, ак төн карты жарылган мезгил баштала турган болуп калбадыбы? Ошондуктан үшүр берүү маселеси дагы келе баштады. Туура, бул өтө маанилүү маселе. Үшүр ошол кайсыл эгин эмне үчүн эгилген болсо, мына ошол нерседен берилет. Эгерде ошол кайракы болуп же суу жеңил агып келген болсо, ондон бир берилет дагы. Эгерде суу машакат менен, кыйынчылык менен тартылып алынып сугарылса, анда 20дан бир берилет. Мисалы үчүн, буудайдын данынан берет, сабагынан берилбейт. Картошканын данынан түшүмүнөн берилип, жана үстүндөгү сабагынан берилбейт. Жүгөрүнүн данынан берилип, сабагынан бакалынан берилбейт. Эгер ошол жанагы үшүр бергенде, ошол дандын өзүнөн берген эң жакшы. Анан бирок азыр элдин бардыгы эле данды муктаждык кылбайт, ошондуктан ошол данды сатып, ошонун акчасын чыгарып берген болсо дагы ал жарай берет. Үшүр милдеттүү, важип. Аны ар бир мусулман берүү керек. Помидордон эмне гана эгин эгилбесин, бедегилсе түктөн дагы бериш керек болот. 100 түк алса, 10 түктү ошол жардыларга бериш керек. Эгерде жардылар түк албай турган болсо, балким түккө муктаждыгы жок болсо, сатып акчасын берген болсо, ошол дагы үшүрдөн кутулган болуп эсептелет. Биздин радио арманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Угатабыз сизди. Алло, мен бир суроо берейин деп атам. Бериңиз. Бирок сурооңузду кыскача берсеңиз, анткени узак берип алганда убакыт бекер эле кетип калып атат да. Кыскача берсеңиз сурооңузду. Никес боло деген азыркы кээ-бирөөлөр боюнда болуп анан кийин нике кыйдырып неметип атпайбы? Ушуга жооп берип коюңуз. Рахмат. Ооба, суроолор мындай ушундай кыска так болсо. Албетте, Аллах разы болсун. Биз мурунку радио арманысынын суроосуна жооп берели. Мына музыкант балдар бар бүгүнкү күндө. Туура ошол музыкант балдар суроо беришти. Ушуга кандай жооп беребиз чыны менен? Сүрөтчү балдар суроо беришти бизге. Экөөнө бир жооп берип койсок болот. Эми музыкант балдарга биз айтабыз, кесибиңерди өзгөрткөнгө аракет кылгыла деп жооп беребиз да. Анан бирок жанагы бир мусулман жигит өтө бир олуттуу сын айтты, эки сын айтты. Эки сын тең чындыгында ат көтөргүс чоң сындар. Биринчиси жаңкы ошол туура эмес айтып койдуңуз, комуз гүлөрүн айтып койдуңуз, айтпашыңыз керек эле дегендей. Мен өзүмө жеке сын айтылынды, мен сизге айтар элем, билесизби, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын
үйүндө олтурса эки кыз айт күнү бийлеп, анан жанагыдай домбуранындай, жанагы барабан сыяктуу кылып мындай кылып жанагыдай үн чыгарып бийлеп атканын көрүп, анан Азирет Аббакыр кирип калат дагы, шайтандын ышкырыктары чыккыла деп кубалаганда пайгамбарыбыз тим кой, бүгүн айт эмеспи деген да. Мына ошол жанагыдай барабанга окшогон жанагы аппараттын, жанагы инструменттин коштоосун эки кыз ырдап аткан. Мына ошондон кээ бир алымдар айтышат, мисалы үчүн Юсуп Кардабай жана башкалар, ошол бир эле музыкалык аспаптын коштоосунда болсо, ошол адамдын акылын азгырып кетип, сыйкырдуу күч бербей турган болсо, ошого уруксат берилиш керек. Мына ушул хадис, сахих хадис деген хадис бар да, мен ошону эске тутуп айтып атам. Анан албетте сиз мага сын билдиргенге толук укугуңуз бар. Өтө ошондой эле өтө кичпейлүү боло эч кандай маданиятты бузган жери жок. Чындыгында ошондой маселе. Экинчиден, жанагыдай музыка деген терминдин өзү айтылынбайт биздин шариятыбызда, бирок лахвал хадис, жанагыдай бош сөз, бекер сөз, ла яни жанагыдай бир адамга бир мындай бир кызыкчылыгы жок, адамга тиешеси жок, таандыгы жок бир мындай бир болбогон нерселерден баш тартуу деген маселе айтылынат да. Анан ошону эске алсак жакшы болор эле. Анан экинчи маселеси, жанагы сизге айтканда, биздин жанагыдай музыкалык аспаптын коштоосунда ырдап атканды, мындай кандай деп айтсам болот, аранжировка болуп жана башка болуп, чындыгында мен деле өтөгө бага коштой бербейт элем, бирок биз айтсак, кээ бир маселелер бар, мында иттифак болгон алымдардын бардыгы бир пикир келтирип, бардыгы болбойт деп таккес айтышкандагы, кээ бир маселеде алымдарыбыз эки түрдүү пикирде болуп калганда, ошол маселени бир аз жеңилирээк карашыбыз керек болот деп мен айтаар элем. Азыр биздин радио кырманыбыз бар, саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен биринчи суроом, пайгамбарыбыз Куранда айтып атканда, эң биринчи жазылган текст кайсы сахабадан жазылган, кайсы тамга менен, ошо пайгамбар сөзү жазган эмес да, ошо сахабалар жазган го дейм биринчи ошо. Кайсы тамга графикада жазылган биринчи оригинал Куран бар бекен. Анан кийин экинчи суроом, морозо айтта зикир берилбей калгандарды кандай болот, кийин берсе болобу, канча сомдон? Бурса бул суроого албетте жооп беребиз. Эми мурунку радио кырмандарыбыздын суроосуна кыскача жооп берип койсок, анткени убактыбыз азыраак калып барат, урматтуу ажа. Мынакей, маркумду алып чыгып баратканда аялдар кыйкырып ыйлашат дейт. Ушул туурабы же туура эмеспи? Уят болот эми, кечке эле жөндө туратына кыйкырып чыга калышат. Эгерде кыйкырбай койсо, тиги кемпирлер чимчип кыйкырып бир жерин үзүп алчудай болуп ыйлатышат. Бул туура эмес жорук. Жана сүрөтчүлөр биз сүрөт тартабыз дебедиби? Ушуга да кыскача жооп берип койсоңуз, аларды да урматтап коелу, эмне чалып атат. Албетте, сүрөтчүлөр жана пейзаж татканга уруксат берилет. Анан жандуу нерселердин жанагыдай башы жок кылып, же башы көрүнбөгөн абалда, же баш чаңдын ичинде калып кеткендей кылып тартса, ага уруксат берилет, бирок башы менен тартылганга уруксат берилбейт. Эми көзү дегенде, көзүн алып койсок деле көрүп жашап аткандар бар да, эки көз жоктор деле, ошондуктан көзүн алып койгон менен жетишпейт ал деп айтаар элем мен. Тырмак жөнүндө сөз болду, буга кийинки берүүдө даярданып тырмакты жерге көмгөн эң жакшыраак, бул жөнүндө даиф хадис бар. Эми тамакты үйлөп ичсе бул туурабы дейт да? Макру Имам Газали өзүнүн Ихя Улумудин деген китебинин 2-томунда ушундай деп айтат. Ошол тамакты үйлөбөстөн ичсин, андан көрө бир аз кое турса же кашык менен аралаштырса муздап калат дейт. Үйлөгөн туура эмес шариятыбызда. Ушу Мухаммед пайгамбар алейхиссаламдын айтканы бар да, өтө ысык тамак бул берекесиз деп айтылган да. Берекени качырат, Берекени качырат. Туура. Ушундайбы? Өтө ысык тамак ичпеш керек. Ооба, бир аз суу ичиш керек. Эгерде суу ичкен болсо, демек аны үйлөөнүн деле кажети жок болуп калат да. Жок, ошо суу айткандыгы үйлөп атса керек го. Суусун депчи, муздасын деп. Жок, ошо тамакты мисалы үчүн ошо куюп атканда бир аз үйдүн ээси болобу, же баягы апабыз болобу, же эжебиз болобу, жеңебиз болобу дегендей бир аз муздатып алып келсе деген да. Ошо казандан чыккан боюнча алып келип аны куюп берсе кандай болот? Сагынбек ажы, мисалы үчүн тамактын жанагы суугандыгы, ысыгандыгы ар бир адамдын өзүнүн табитине жараша да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар ичине жылуураак ичкиси келет, кээ бирлер муздагыраак ичкиси келет, кээ бирлер ошол казандын кайнап турган жеринен ичкиси келгендер деле бар да. Ошондуктан бул жанагы орусча кому как дегендей эле маселе деп айтаар элемчи. Азыр биздин радио кырманыбыз бар, саламатсызбы? Угат сизде? Ооба, бул Кыргыз радиосу. Ооба, бул биринчи коомдук радио. Шарият жолундук туруусу. Биздин мурунку радио кырманыбыз суроосуна жооп берип койсок, мына бир эки маркум узатканда 40 ашы деген бул тууралуу албетте жооп бердик, бирок да бир кайталап койсо. Жанагы жылдык дегенде туура эмес. Бирок аш деген жанагы 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин балдары бутуна туруп, күчүнө келип, жетимдер торолуп, жетилгенден кийин мындай бир өздөрү атайын чыгынып бере турган тойду аш деп айтабыз, ага уруксат берилет дагы. Анан жанагы 1 жыл толгондогу жылдык шариятта жок. Азыр биздин радио кырманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабы сизде? Мен сиздерге бир суроо берейин дедим. Бериңиз. Мына дин боюнча аябай сектага бөлүнүп кетти. Ушуларды бир муфтияттан бир неме закон чыгарып кылса болобу? Мына ордо дегендери бар экен. Кудай дебестен эле ар түрдүү неге сыйынып эле, мисалы үчүн аталан бабата, ана бата
делөтөрү тиме кылып олордун ичине молдолор өздөрүн кирип кеткенин көрө салабыз да. Ошол Курандарды кадимгидей түшүргөндөр түшөт. А бирок ушуларга бир сектаны же ислам динин мындай өзүнчө бир өздөштүрүп же бир жакшы шарият жолунун мыйзам тегинде ушуларды жыйынтыктоо жыйынтыктоо болуптур. Биз албетте биздин сурооңузга жооп беребиз. Биздин дагы радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Мен эки сом бар эле. Бериңиз, кыскача берсеңиз. Мисалы үчүн жеңиш жана музыка боюнча айтып атпайбы? Мисалы үчүн Жеңишбек, Алы деген биздин жакшы эле динде жүргөн эмелерибиз бар да, акындарыбызчы. Анан ошолор жакшы айтышат. Мисалы үчүн адамдын жүрөгүн ойготуп, жакшы сөздөрдү айтып, ошону укса болобу же болбойбу? Ушуну эле берип койсоң да. Рахмат. Биз албетте сиздин сурооңузга жооп беребиз. Жана кан чыгаруу жөнүндө суроо бербедиби? Бул хижаманы айтып атса керек, жанагы шарият боюнча белгилүү жерден кан чыгаруу. Биз жана сиз менен сүйлөшкөндө ушул боюнча атайын бир бүгүн тема козгоп, атайын ушул мусулман дарыгерлерди чакырып сүйлөшсөк деп атпайбызбы? Чындыгында бул пайгамбардын сүннөтү, анан ошого да кененирээк жооп берсек керек. Анан мен айта турган болсом, мына ошол жанагы хижама кылдырганда көрүнгөн эле адамга барып хижама кылдырып кан алдыруу туура эмес. Себеп дегенде тамырдын кесилип кетүүсү бар, башкасы бар. Ошо атайын врачтарга, хирургтарга кайрылса жакшы болмок. Мисалы үчүн мен дайыма кайрылып жүргөн доктор Замир дегенибиз бар, жылга барган, сабаты бар мусулманчылык ошондой эле. Мына ушул хижама маселесинде адис жана ошол нейрохирург. Мына ушундай кишилерге барса болот да. Мисалы үчүн проспект Мирада жанагы авто дорожный техникумдун жанында ушундай атайын дарыгерлер кылат. Ошол жерге барып алдырса болот. Аялдар, эркектер барса, аял дагы ушундай алып берет. Анан кээде жанагыда бурчка түрүп эле хижама кыла коем деп алган адамдар итият болуш керек. Анан жанагыда кан агып кетип өлүп калып, скорый жок калып, анан көчөдө куруп кетпесин деп айтайын дегеним ошол. Билген киши жазасын. Билген киши бөдөнөн сойсо да катап сойсун. Ооба. Курманбек мырза мындай суроо бербедиби? Бу динибиз 73 түргө бөлүнүп кетти деген пикирди айтты. Ошол эле убакта могу секта жөнүндө дагы сөз болду. Мүмкүн экөөнү бир жооп бересиз. Туура айтасыз. Биринчиден муфтият мындай бир биздин кадырлуу муфтиятыбыз мындай бир багыт бере турган гана уюм деп айтсак болот да. Мындай бирөөнү күч менен жаап кое турган уюм эмес. Анан жанагы бир демократия деген бир кара таандай каптаган балекет биздин өлкөгө келгенден баштап ар кандай диндер, секталар жайылып кетти. Өзү бизге бул демократиянын бир тыйынчалык кереги жок эле. Бул ошол жанагыдай салты жок, наркы жок, дини жок, ошол батыштын өзүнө ошол насип кыла бере турган нерсе экен. Бизге эч кандай кереги жок эле. Мына ушул демократиянын жанагыдай бир болбогон жарабас бир демократиянын шарапаты менен бизге жок, кесепети менен бизге ошол келип калган маселе. Муну муфтият тыя албайт, бирок муфтият кайсыл туура, кайсыл туура эмес экендигин баяндап гана бере алат да. Анан жана сүннит, шиит деп 73 фирка дегенде булардын бардыгы эле бир учурда чыгуу шарт эмес. Балким чыгып кайра жок болуп кетип, азыркы учурда Ахмадийлер, Кадиянилер, шииттер жана башка деген агымдар бар. Мисалы үчүн илгерки убакта Му'тазилиттер болуп өткөн. Балким келиште дагы чыгып калар мисалы үчүн. Мына ушундай маселе. Буга мамлекет тараптан мындай бир атайын шарттар каралыш керек да. Муфтияттын өзүнүн функционалдык милдети буга жол бербейт. Азыр биздин радио каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мына азыр ушу ысырапкорчулукка эме ооба, туура айтасыз. Болуп атат, бирок такыр эле четтеп кетип атышат да. Мен ушуну берейин дедим эле. Мына биринчи жанагы мал сою боюнча туура болду. Калгандары боюнча мындай четке ар түрлүү суроо болуп кетип атат. Эми мынагы эме жанагы ысырапкорчулукка дагы эстеликти коюу маселеси туура болуп атат. Туурабы? Ооба. Боюнча эстеликти коюш керекпи, коюш керек эмеспи? Эгерде мындай койбосо кандай кылып ошо маркумдун мүрсөсүнө белги коюш керек. Эң туура суроо. Мына азыркы учурда баардык эле мүрсөлөргө барсаңыз өзүнчө ушундай бир эстеликти коюшкан. Анда сүрөттөрү турат. Эки жагын тосуп койгондор бар. Эми биз сиздин сурооңузга жооп берели, анткени убактыбыз аз калды. Биздин суроолорубуз көп, баарына жооп берели. Суроо түшүнүктүү го, биздин радио каарманыбыз капа болбосун. Капа болбосо биз кыскача жооп берели. Жана никелүү бала, никесиз бала жөнүндө сөз болбодубу? Эми жанагы боюнда болуп калып, курсагы торсойгондон кийин барып нике кыйдырып, никелүү төрөлүп калсын, бул болбогон сөз. Ошол бала бойго болгонго чейин, эркек аял кошулганга чейин нике кыйылыш керек. Анан боюна болгондон келип нике кыйдырган, бул жанагы эптеп өзүн алдап, жанагы курсак аш адам жанагыдай таттуу жегиси келсе, таттуу деп сүйлөсө эле, оозу таттуу болуп калбагандай эле кеп да. Андан бала никелүү төрөлүп калбайт. Себеп дегенде никеси жок, кошулган бала бойго никесиз бүткөн деген маселе. Бирок мында баланын күнөөсү жок. Күнөө ошол жанагы ошол баланын келүүсүнө себеп болгон жанагы эркек айбан менен ургач айбан. Булар ата-эне деген болот. Булар айбандар. Эркек айбан жана ургач айбан. Никеси жок, кошулуп атпайбы? Ошентип айтсак болот. Анан нике кыйгандан кийин эмептеп
эптеп жашоо болот. Пайгамбарыбыз Куранды Кудай Тааладан кабыл алганда биринчи ким жазып алган, кайсы тамгада жазып алган графикасы жөнүндө сурап атат. Ооба. Ошол эле убакта араб тамгасында жазылган, азыркы эле араб графикасында жазылган, бирок пайгамбардын убагында толук бир китепке жазган эмес, бирок ошол толук жазылып калынган. Мисалы үчүн сахабалардан Азирети Али, Азирети Зайд бин Хариса жана башка сахабалар жазып алышкан, терилерге, таштарга, жанагыдай курма дарагынын жанагыдай кысырылган кабыктарына жазып алышкандагы, анан Азирети Абубакр эмес, Азирети Умар ушулардын бардыгын бир жерге топтоп, Азирети Усман ушулар 4 нускада жаздырып, 4 нусканы 4 тарапка жөнөткөн. Анын бирөө азыркы учурда Ташкентте сакталуу, жанагы орустар басып келген Кызыл Кыргында бул Ленинградка, Эрмитажга барып сакталып, андан кийин Кудайдын колдоосу менен эгемендүүлүк алгандан кийин азыркы эркин Өзбекстанга алып келип берилген. Михаил Сергеевич Горбачев келип берген. Ошондой кашкабаш киши. Ооба. Мисалы үчүн могу Жеңишбек жана башка байыркы мен ошон үчүн айтпадымбы, жанагыдай мындай аалымдардын бардыгы бир пикирге келген маселени таккес айтышыбыз керек дагы, анан талаш болгон маселеде этек болуш керек. Туура, кээ бир аалымдар музыканын бардык түрүн жокко чыгарса, кээ бир аалымдар жок, жанагыдай комуз күүлөр ушуга окшогон жанагы Жеңишбек ырдагандай маселелерге көп деле тыюу салбайт да. Ошондуктан бул талаш маселе болуп чекит толук коюлбагандыктан ушул маселелерде кээде мындай бир таккес айтуу кыйыныраак болуп калат да. Ошондуктан биз жана талаш эмес маселелерге келгенде аны таккес айтабыз дагы. Талаш болгон маселеде ошол маселени колдогон кээ бир аалымдардын пикирин эске алып, мындай жумшагыраак айткандан урматтуу угармандар түшүнсө керек. Себеп дегенде биз жанагы мусулманчылык коомго эми кирип аткан адамдарбыз. Адамдардын барыгын бир күндө эле жанагы бизге мындай бир кичине мындай бир кайгылуу тон менен айтып, туура эмес айтып койдуңуз, музыканы таптакыр жокко чыгарыңыз деген угарман мен туура түшүнөм, бирок ал угарман башка адамдар дагы билиш керек да. Мисалы үчүн билесизби, жанагы Сами Юсуф деген бир мусулманыбыз бар, өзү шиит ирандык болот. Ошол жанагы азыр ырдап жүрөт. Бирок илгери бул рок шоптун немеси болгон, мындай Майкл Джексондой эле бирөө болгон да. Анан Юсуф Кардабай айткан, сен мусулман болгон болсоң кел, бирок музыканы ташташым кыйын, мен талантым ушундай десе, анда сен тетиги жаман музыкаңды ташта, жакшыга кел деген сөз. Мисалы үчүн бир адам күнүгө 1000 адам өлтүрөм, анан тобо кылайын дедим, бирок өлтүрбөсөм болбойт десе, анда биз айтабыз, сен анда жок дегенде 1000 адам өлтүрөсөң дагы бир 400 адам өлтүрүптүр, анан барып азайып кетет. Же болбосо тамек таштайм деген адам ташташым кыйын десе, сен анда бир күндө бардын таштай албасаң дагы азайтып бар дагы бир жылда таштайсың деп, мына ушундай бир баскыч менен бир бара турган маселени түшүнүш керек. Анын бардыгын радиодон айта берүү дагы балким кыйынчылыкка турар. Мухаммед пайгамбар деле алкоголизмге каршы дароо. Албетте, Куран Каримдин өзүндө 3 баскыч бар турбайбы? Эми ушундай 5 кол бирдей эмес экен. Эми орозо айтта зекет берүү маселеси жөнүндө айтылып атат. Эгерде кечигип калса кандай болот? Кечигип калса деле бериш керек. Бирок кээ бир молдекелер орозо айттан кеч калып калса болбойт дегени, бул имам Тирмизде хадис туура эмес түшүнгөн. Туура айтка чейин берип бүтүш керек. Бирок айтка чейин бербей калса, айттан кийин деле берген болсо, иншалла өтө чоң сооп эл болбосо дагы карызынан кутулат. Орозо бүтүрүүнүн өлчөмү 30 сом, бирок 30 сом эң минималдуу өлчөмү. Биздин радио кырманыбыз айтпады, ошо темадан четтеп кетип атасыздар депчи. Эми бүгүнкү күндө биздин берүүбүз шарият жолунда болуп эсептелет. Албетте ошонун ичинен биз негизги теманы тандап алдык. Бүгүнкү суроолордун бир 60-70% ошол боюнча келди. Бирок шарият жолунда туруусу жалпы ислам таануу жөнүндө болгондуктан бул жалпы ислам жөнүндө дагы жооп бергенибиз милдеттүүбүз. Анан мал союу туура деди, мына эстелик коюу маселесине дагы бир жакшы бир суроо берди. Албетте, ушуга мен бир кенен дем алып туруп жооп бергим келип турат да, Сагынбек ажы. Билесизби? Бирок убактыбыз 3 мүнөт калды. Мынакей мен кээде аларча көрүстөнгө барып, биздин жанагы азамат уулдар жаткан жерге барып, мен аларга боорум ачыйт да. Силер мекенге кызмат кылдыңар, өлкөгө кызмат кылдыңар, маданият, адабиятты өстүрдүңөр, экономика өстүрдүңөр. Бүт биздин кыйында жатат аларчадачы көрүстөндө. Бирок ошолордун бардыгына биз урмат көрсөтпөстөн ала ташка басырып койдук да. Адам топурактан жаралган, топурактан аба алып жутуш керек. Бирок ошол абаны да кыра көрбөстөн биз ошолорго мурамыр менен, аба өтпөй турган таш менен жаап, тиги маркумдарыбызды кыйнап атабыз да. Биздин силерге сыйыбыз ушул, жакшылыгыбыз ушул. Силерге абаны да кыра көрбөйбүз. Силерди жерге көмүп, анан качып чыгып кетпесин деп таш менен дагы бастырып коебуз. Мына дегендей бир өчөшкөндөй мамиле кылабыз. Бул таптакыр туура эмес. Ошол адам топурактан жаралган, топуракка кайтыш керек. Ошол топурактын өзүндө гана эс алып жатыш керек, агаба кириш керек, ал эс алыш керек деген маселе. Бул эстелик коюу маркумдарды урматтоо эмес, балким маркумдарды мазактоо деп түшүнсөк туура болор эле. Ал эми маркумдардын кимдин мүрзөсү экендигин так билүү үчүн жанагы китептин өлчөмүндөй болгон бир мрамор таш катын жазып, фамилиясын жазып, туулган жылын жазып, өлгөн жылын жазып, ошону казык менен кагып койгон болсок, ошол менен барып эле билип алсак болот. Сөзсүз түрдө килет эстелик коюп, аны былчытып жаап коюп,
эми алар качып чыгып кетпейт, алар наркы дүйнө адамдары, аларга таштын кереги жок. Ошону мечитке берсе көпүрө салган болсок андан көбүрөөк сообу тиер эле. Чындыгында эстелик коюп туура эмес, шарият таптакыр тыюу салат, бул нерсе арам, ысырап, өлүктөргө, маркумдарга мунун сообу тийбейт, балким зыяны тиет, аны шарият четке кагат. Урматтуу ажам, акыркы суроо, мына маркумдарга канткенде сооп иштерди арбын жасоого болот? Шарияттын чегинен чыкпастан, сооптуу иштерди кылып, өзүбүзгө кыйынчылык келбестен, ысыраптын чегинен чыкпастан, шариятка макул келген иштерди, Куран окутуп, кайрымдуулук иштерди кылып багыштаган болсок, албетте мунун сообу сөзсүз жетпей койбойт. Жок эле дегенде адамдарга жылмайып сүйлөсөк, ошону сообун багыштаган болсок деле, жок эле дегенде биз көгүчкөндөргө жем чачып ошону сообун багыштаган болсок деле, албетте сообу тие берет. Эми урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Шарият жолун доктурубуз соңуна чыкты. Студиябыз мейманы Чубак Жалилов болду. Эми ободон кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Студияда сиздер менен Сагынбек Абдыкалыков. Ободон кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар.